Белгилүү болгондой, кечээ Бишкекте Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасына 12 атайын унаа тапшырылды. Анын 6-ысын президент белек кылган. Жаңы унаалар дары-дармектерди өз убагында жана сапаттуу жеткирүү үчүн колдонулмакчы. Жаңы автоунаалар ишкананын кандай муктаждыктарын, маселелерин чечет, жалпы ишкананын ишмердүүлүгү туурасында алдыда кенен маалымат беребиз. Кызматтаган Бозгонова, амансыздарбы? Эми мейманда Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын директору Туратбек уулу Акылбек мырза келди. Акылбек мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы. Бизге кош келдиңиз. Ыраазычылык билдиребиз атайын убакыт бөлгөндүгүңүз үчүн. Адегенде унааларыңыздар, жаңы унааларыңыздар менен куттуктайбыз. Кут болсун. Көпкө кызмат кылсын дейли. Рахмат. Кечээ ошол унаалар тапшырылып атканда, ошол Кыргыз фармациянын ишмердүүлүгүнө байланыштуу көп маселелер дагы айтылды. Ошону менен катар азыр эми жаңы унаалар сиздердин кайсы муктаждыктарды, кандай маселелерди чечет? Бул унаалар эми жөнөкөй унаалар эмес, сөзсүз түрдө дары-дармек ташууга ыңгайлашкан унаалар да, артыкчылыктар эмнеде? Рахмат, Каныке айым, сизге эфир түзүп бергениңиздер үчүн. Жалпы 12 унаа алдык биз Кыргыз фармация мамлекеттик мекемесинде. Буга чейин ошо оор жүк ташуучу унаадан бирөө эле болчу бизде. Алындагы жылы эски, 23 жыл болуп калган, 20 жыл болуп калган унаа болчу. 2006-2007 жылкы унаа болчу. Анан бүгүнкү күндө биз дайындалгандан соң чоң анализ жүргүзүп иш алып бара баштадык. Анан ошонун негизинде 6 унаа сатып алабыз деп өзүбүздүн каражатка демилге менен урматтуу президентибизге киргенбиз. Андан тышкары бөлөк-бөлөк маселелерди көтөргөнбүз. Анан ошонун негизинде урматтуу президентибиз бизден сурап калды. Ушул унаалар жетиштүү болобу, кандай болот деп. Анан биз ошол жерден айтып, азырынча бир түндүк тарапты камсыздап турсак, анан түштүк тарапка эмдик жыл алабыз дегенде, урматтуу президентибиз ошол жерден өзүнүн спонсордук фондунан бөлүп берем деп 6 унааны бизге белек кылды. Ошо алынган 12 унаанын 6 унаасын урматтуу президентибиз өзүнүн демирчүлүк фондунан 30 миллион сом бөлүп берди. Ошонун негизинде биз ошо унааларды алдык. Бул унаалар өзүңүз көргөндөй өтө, мындай айтканда, талаптарга ылайыктуу унаалар. Ошо рефрижератор деп коет, муздаткыч аппараттары бар. Өзүнүн бул дарынын эң негизги багыттары бул ошол сапатын камсыз кылуу да. Ошо сапатын камсыз кылуу боюнча бул ошо талаптарга топ келе турган унаалар болду. Бузулуп кетпеш керек. Бузулуп кетпеш керек. Дарынын бизге ошол завод производительдер сатканда дагы, дарыны өндүрүштү сатканда дагы негизги талабы ошол срок годности көрсөтүлгөн талаптар бузулбай кардарга жетиш керек да. Анан ошол негизде биз термобудкаларды алдык. Бул жерде температуранын өйдө төмөн болушу өтө аз тобокелчилиги бар. Анан кийин жана рефрижераторлор, мисалы гемодиализдин дарылары бар, онкологиянын оор күчтүү дарылары бар, кымбат баалуу дарылар. Буларды биз атайын негиздеги мындай бир талаптар менен алып барыш керекпиз да. Ошол негиздерге тууралап туруп биз 12-ни алдык. Эгер жетпей турган болсо, эмдиги жылдын каражаты менен дагы карап көрөбүз да. Бирок биздин эсеп боюнча 12 унаа Кыргызстанды биздин көлөмдөгү дары-дармекти жеткиргенге мындай жетиштүү болуш керек. Азырынча жетиштүү. Бирок эми Кыргыз фармациянын багы ишмердүүлүгү дагы кеңейет да бара-бара, башка дагы. Туура айтасыз. Азыр биз урматтуу президентибиздин жардамы менен Кыргыз фармация мамлекеттик мекемесине 650 миллион сом бөлүнүп берилди. Андан тышкары Тоңгуч кичи микрорайонунун үстүнөн 7 гектар жер бөлүнүп берилди. Азыр трансформация иштери жүрүп атат. Анан ошол жерге биз тиги заман талаптарына туура келген чоң заманбап логистикалык кампа курабыз. Буйруса эмдиги айдын орто ченинде биз ошо капсула иштерин баштайбыз уже. Анан ошол иштер башталган соң курулуш уланып кетет андан ары. Анан 27 жылдын январь-февраль айдарына ошол кампабызды бүткөрүп алсак, ошол кампага көбүрөөк көлөмдө дары каражаттарын алып, көбүрөөк көлөмдө сактап, анан ошо талаптарга жооп бере турган мындай бир шарттарды түзөбүз да буйруса. Кечээ саламаттык сактоо министри өзүнүн сөзүндө айтты, ошол унааларды алуу менен биз бир топ каражатты дагы үнөмдөп атабыз депчи. Канча каражат үнөмдөлүп атат? Анан буга чейин жана сиз башында айттыңыз, бир унаа менен кандай негизде сиздер баягы дары-дармек туура айтасыз. Биздин унаабыз бирөө эле болгон. Андан тышкары кошумча унааларды биз жана аутсорсинг деп коет, жалдама түрдө бөлөк ошо Кыргыз почтасынан, бөлөк жеке компаниялардан акча каражатын төлөп кошумча алып жүргөнбүз. Бул мисалы бир эле мисалды айтайын, 25 жылы 44 миллион сом сарпталган. Эми өзүңүз ташууга эле, жеткирүү ташууга эле. Анан кийин өзүңүз деле мындай анализ жүргүзүп көрсөңүз болот. Биз азыр 6 машинени 30 миллионго алып атабыз.
44 миллионго мисалы жылына кетип атканда, мисалы ошол акчага деле жыл сайын 4 машинеден 5 машинеден алып турганда автопарк толуп калмак. Айтканда анан кийин бул мурунку жылдары Кыргыз фармация өзүңүз билесиз 3 жылдан бери иштеп келатат. 3 жылдан бери эми орточо эсеп менен 44 миллион болбосун, бөлөк жылдарда азыраак көлөмдө 30 миллион, 20 миллион болгон күндө деле бир 100 миллионго жакын акча орулуп кеткен да. Ошол акча каражаттарына деле машина алып башында туура нукка түшкөндө бул көйгөй болбойт беле дейм да. Эми Кыргыз фармациянын ишмердүүлүгү тууралуу буга чейин дагы бир нече жолу баягы эфирлерди уюштуруп, маалыматтарды айтып келе жатабыз, бирок ошентсе деле баягы кыскача айта кетели. Негизи Кыргыз фармация бүгүнкү күндө ушу саламаттык сактоо системасында кандай милдеттерди аткарып атат? Эми Кыргыз фармация мамлекеттик мекемеси бул урматтуу президентибиздин демилгеси менен түзүлгөн ишкана. Бу жерде өзүңүздөр билесиздер, мурун больницалар өздөрүнө керектүү болгон дары каражатты ар кандай баада ар ким, мисалы негизинен алып көргөндө баардык больницаларга бирдей эле дарылар керек да. Бул мисалы 3-чү деңгээлдеги жанагы онкология, бул национальный госпиталь бөлөк больницаларга салыштырбаганда жалпы райондук деңгээлдеги больницалар, облустук деңгээлдеги больницалардын көпчүлүгүнө бирдей эле дарылар кетет да. Анан булар өздөрүнүн сатып алууларын ар ким өздөрүнчө алып келип келген. Бирөөгө 10 сомго келе турган дары бирөөгө 20 сомго келген. Бирөөгө ал дары келбей калган, анткени көлөмү аз, бирөөгө көлөмү көп, арзан баада келген, бирөөгө аябай кымбаттап келген. Анан ошо негизден чоң талап коюлуп, анан ошо Кыргыз фармация 23-жылы түптөлгөн экен. Анан ошо түптөлгөндөн бери биз баягы баанын саясатын бир нукка келтирдик. Ооба Кыргыз фармация мамлекеттик мекемесине көп өйдө төмөн ар кандай иштер болуптур, бирок негизинен бул жанагы мамлекеттик бюджеттен бөлүнгөн акчаны сарамжалдуу пайдаланууга чоң эле өбөлгө түзгөн экен. Анан бүгүнкү күндө биз ошо каражаттарды баардык өлкөдөн болгон саламаттык сактоо уюмдарынан өзүбүз чогултабыз. Анан ошо чогулган объемду заводдорго чыгып түздөн-түз алып бергенге биз шарт түзөбүз. Биз ошону сатып алабыз дагы чоң объемду. Анан ошого райондордогу, облустагы баардык больницаларга тең бир баада баарына жеткирип беребиз. Кандай каражаттар үнөмдөлүп атат эми азыр ошол борборлоштурулган система менен дары-дармек менен камсыздалып атат да биздин ооруканалар? Эми мындай айтканда 15-тен бир 20%га чейин ошо мурунку сатып алууларга салыштырмалуу бул үнөмдөлүп жатат. Анткени мурун дарыларды ошол больницалар түздөн-түз заводдордон ала албайт. Ал дарылар бизге келет. Бизге келип отургандан кийин дистрибьюторлор бар, өзүбүздүн дары саткан компаниялар бар, алардын надбавкасы кошулат. Ошентип отуруп, конечный потребительге, ошол больницаларга 20-30%га кымбат барчу да. Биз азыр ошол процесстен арылдык. Кыргыз фармация мамлекеттик мекемеси дарыны заводдордон сатып алып, өзү регистрация, таможня пошлинасын, налогторду төлөп туруп, анан 5% кошуп туруп эле анан кийин биз өткөрүп беребиз да. Жеке компаниялардан алып турганда өзүңүз билесиз, 20-30%га чейин ошол акча үстүнө кошула берет. Ошол процесстен биз азыр арылып, мындай доступный, жеткиликтүү түрдө ошо дарыны алып барып бере турган механизмди иштеп атабыз азыр. Башында эми Кыргыз фармация түзүлгөндө ошол эле ооруканалардан баягы дары-дармектер жетпей калган учурлар дагы болот да, муну моюнга алыш керек да. Нараазычылыктар болот. Анан Кыргыз фармация ал ооруканалар өздөрү баягы буйрутмаларын эрте бербей жатат, ошол себепти кечигип атат деген маселелер болду да. Эми жанагы автоунаанын маселеси, импортталып атат дары-дармектер деген ошол баардык маселелер болуп келген да. Азыр эми бул нерсе системага салынып калдыбы? Көнүп калдыкпы? Туура айтасыз. Анткени башында башталганда ошол эле главврачтар, больницанын жетекчилери бул системага каршы болгон. Анткени өзүңүз билесиз да, сатып алуу системасы өтө киреше алып келүүчү системада. Саткан киши өзүнүн товарын предлагать этет, меникин алсаң баланча бонус берем, мындай берем, тиңдей берем. Анан бул дарыларда бир нитичный маркетинг деп коет да. Мындай уятсыз маркетинг деп койсок болот. Анан ошол нерселер колдонулуп, көп дарылар мындай лобби менен алынып жүргөн да. Бизге мисалы ошол эле, мисалы бензин менен салыштырсак болот, бөлөк нерсе менен салыштырсак, баарынын мындай непатентированный названиясы бирдей. Бирок аттары бөлөк да. Анан мага тигил ат керек, мындай аты керек, мындай түрдөгү дары керек дейт. Түпкү тамырындагы свойствосы ал бир эле дары да. Ошол себептен биякта көп мындай чоң оюндар болуп келген. Анан бул себептен Кыргыз фармация мекемеси заводдорго чыга баштадык, биз түз ала баштадык. Анан кийин финансы маселеси кармалып калганда, эмне үчүн дарылар
буга чейин кечигүү менен алынып аткан. Мисалы ар жылы дарынын тизмеси жайдын июль айында бекилиш керек. 27-жылы сатып алып турган дарынын тизмеси июль айында бекилиш керек. Быйыл Ар жылы, мисалы Кыргыз фармация түзүлгөндөн бери ошондой эле тартип бар да. 601-токтом менен июль айында бекилиш керек. Бирок буга чейин кандайдыр бир себептер менен ошол тизме январь айында бекилип келген, ноябрь айында бекилип келген жылдын аягында. Анан өзүңүз элестетсеңиз, мына жылдын аягында Кыргыз фармация ошол тизмени алат. Мисалы 26-жылы ошол тизмени 1-январда бекитилген. Ошол тизмени 1-январда алат, 1-январда алгандан кийин акча маселесин чечет 1 айдын ичинде. Мына менин тизмем бар, мага акча бөлүп бергиле дейт. Акча маселеси бөлүнүп берилет, андан кийин ошо сатып алуу иштеле башталат. Заводторго чыгасың, чет өлкөлүк заводторго чыгасың, кымбат баалуу онкологиялык препараттар бар, жана пересадка болгон жарандардын дарылары бар. Ал дарылар полкада, заводтордо, складтарда турбайт экен. Ал дарыларды алыш үчүн биз заявка бериш керекпиз. Заявканын негизинде алар жазай баштайт экен. Анын жазуу мөөнөтү 3 айдан 5 айга чейин болот. Мына өзүңүз элестетсеңиз, январь айында биз тизмени алдык, январь айында бюджетти чечтик. Анан кийин мына февраль айында биз заводтор менен сүйлөшүп баштадык. Завод дароо макул болгон учурда февраль айы, март, апрель, май, июнь, июль ошо менен жайга келип калды. Анан ошо жай учуруна чейин мындай дарылардын бир кризиси жаралып калып атканда. Бирок мына быйыл биз июль айында ошол тизмени алганга жетиштик. Буйруса Минздрав бизге аябай чоң жардам көрсөттү. Эртелетип, больницалардан тизмелерди алып бизге бекитип беришти. Анан бүгүнкү күндө биз уже өзүбүздүн порталыбызга ошо дарылардын тизмесин чыгардык. Кандай дарыны сатып алабыз, эмдиги жылкыга кандай көлөмдө болот, бизге бааларын бергиле, коммерциялык сунуштарды киргизгиле деп сурандык да. Ошонун негизинде азыр мониторинг жүрүп атат. Буйруса Түркия мамлекетине барып 10 заводду кыдырабыз, 10 заводко барып өзүбүзгө керектүү болгон биз таппай жаткан дарыларды сунуштайбыз. Ушул дарылар эгер аларда боло турган болсо, алардын бааларын алып, өзүбүзгө келип, андан кийин ошо келишим жагын иштей баштайбыз да, буйруса. азыр негизинен кайсы өлкөлөр менен, кайсы өлкөдөгү заводдор? Бизде эми Швейцария менен, биз эми көп өлкөлөрчү. Биз Швейцария менен иштейбиз, Орус мамлекети менен иштейбиз, Украинадан наркотикалык препараттар келет, Белоруссияда бар, Европанын көп мамлекеттери, Индия, ошол азыр деле Түркияда деле бар. Бирок Түркиядан буга чейин дистрибьюторлордон алып келиптир. Биз ар бир дистрибьюторду чакырып атабыз өзүбүзгө. Так туура түшүндүрүп атабыз. Сиз бизге деген 2-3 жылдан бери соода кылып сатып келаптырсыз, бирок эми мындан ары сиз ошол сиз алып аткан завод менен тааныштырыңыз, көрсөтүңүз, ошолор менен биз түздөн-түз иштейли. Силер болсо бизге жетпей жаткан, көлөмү жетпей жаткан бөлөк дарыларды сунуштасаңар болот деп мындай бир жаңы бир методко кирип атабыз да. Анткени биз заводдон ала турган болсок, баасы бир канча арзан да болот. Анан кийин деген сапатына, кепилдик баарын биз завод менен мындай түздөн-түз сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк алабыз да. Алар мындай туруктуу эле камсыздап атышабы же жыл сайын эми келишим түзүүгө туура келет? Дарыда алар чоң заводдор туруктуу эле камсыздап берет экен. Мисалы Алматы шаарында 1 ай мурун жолугушуу болду. Ошо жерде Рош компаниясы менен өттүк. Бул жана кымбат баалуу онкология препараттарын чыгарат. Анан алар деген акчаны эрте талап кылышат да. Договор түзгөндөн кийин 500 000 которгула, же болбосо 30% которгула деп мындай бир шарттарды коет да. Бирок биз аларга жакшы түшүндүрүп бердик. Урматтуу достор, бизде азыр список бар колубузда. Бирок дары каражатын сатып отурганга акчабыз жок. Анткени бюджет февраль айында ачылат, январь айынын аягында ачылат. Ошол себептен биз силер менен келишим түзөлү. 3 жылдан бери иштеп келатасыздар. Эми мындан ары февраль айынан чейин күтө туруңуздар. Февраль айында бюджет ачылары менен биз акчаны которуп беребиз десек, алар көнүштү. Андан тышкары дагы бир 2 чоң компания менен жолугуштук Казакстанда. Казакстандан бизге окшогон СК Фармация деген мекемеси бар. Алар дагы бирдиктүү дарыларды баарынан сатып алат да, анан кийин ошо больницаларга жеткирип берет да. Алар менен да сүйлөштүк. Анан мындай да, дарыда чоң объем деп биз эсептейбиз, бирок чыгарган заводторго ал чоң объем эмес да. Анан ошол себептен биз Казак мамлекетинин СК Фармациясы менен консолидированный закупка сүйлөштүк. Чогулуп бир дарыны сатып алалы деп. Чоң заводдор бага кичине көлөмдө дагы кичине көлөмдө сатпайт да. Эми өзүңүз элестетсеңиз, бир мешок унду бузуп алып онунан жасагандай болот да. Аларга ошол сырьёну баарын таратыш керек да. Ошол себептен биз азыр бүгүн Түркия мамлекетинин Ускаш деген чоң мекемеси бар. Булар Түркияда болгон баардык ошол больницаларды камсыз кылат. Алар менен да сүйлөшүү жүргүздүк. 3 күндөн кийин ошо Түркияга барып Ускаш менен да жолугушабыз. Алардын бааларын көрөбүз. Бизге берип аткан заводдордун бааларын көрөбүз да. Анан ошол жерден бир
орток ойго келебиз дагы ошо жаңы келишимдерге чыга баштайбыз буюрса. Казакстан менен ошол иш жүрүп атабы? Биз Казакстан менен меморандум түздүк. Буюрса 3, 4, 5 сентябрь күндөрү алар бизге келишет. Биз өзүбүздүн мощностьтарыбызды көрсөтөбүз, өзүбүздө болгон чыккан дарыларды көрсөтөбүз, тааныштырабыз. Анан кийинки этаптарда ошондо сүйлөшүү аркылуу белгилейбиз да. Заводдордон алып келүү, бул жакка алып келүү сиздердин моюнда да, Заводдор менен эми сүйлөшкөнгө жараша болот көбүн эсечи. Булар бааны сунуштаганда эки вариант менен сунушташат. Жеткирип беришет, границага чейин жеткирип беришет, муну СИП деп коюшат. Андан кийин GDP деп коет. Бул деген ошол склад же болбосо ошо больницанын складына чейин жеткирип берүү механизмдери каралганда, эми биз сүйлөшүп келишкенге жараша баасы өзгөрө берет. Мисалы биз акыркы точкабызга чейин жеткирип бергиле деп сүйлөшсөк, баасы ошого жараша кымбаттайт да. Ал баасын биз көрөбүз, анан кийин границага келген баасын бир көрөбүз. Анан границага келген баасында өзүбүз таможня, налог, бөлөк пошлиналарды төлөгөндө өзүбүздүн логистика менен жеткиргенде канча сом кетет. Ошонусун дагы салыштырабыз, анан ошондон эң выгодный вариантын биз өзүбүзгө тандап алабыз да. Ыңгайлуу вариант, мисалы СИП келип туруп өзүбүз жеткирген арзаныраак түшө турган болсо, ошол вариантка кетебиз. Эгер тигилер GDP-ни арзан жеткирип бере турган болсо, ал вариантты карманабыз. Жана сиз сөзүңүздүн башында айтпадыңызбы, ушул автоунаалар менен катар эле баягы президентке киргенде бир топ маселелерди дагы айттык депчи. Эми албетте ишкана азыркы учурда мындай калыптануу этабында деп айтсак болот. Эмне маселелер бар? Мисалы жана логистика боюнча айттык, сырттан алып келүү, анан аймактарга жеткирүүдө кандай көйгөйлөр жокпу? Эми урматтуу президентке киргенде биз бир канча чоң фундаменталдуу маселелер менен киргенбиз. Ошонун арасында ошол логистика маселеси бүгүнкү күндө чечилип отурат. Андан тышкары кампа маселеси бизде, биз кампа десе эле баягы чоң бир мындай айтканда ангарды элестетет да. Бирок дары-дармек сактоочу кампалар бул деген чоң талаптарга туура келген, ошол эле заводдорго окшогон эле чоң кампаларда. Бунда стандарты бар, өзүнүн GDP деп коет. Ошо GDP стандартын алыш үчүн чоң бир аудиторский проверка, анан ошо бир лицензиядан өтөт да. Ошондой кампалар Кыргызстанда азыр жок. Ооба биз билебиз, чоң компаниялар бар, дары саткан, бирок алардын кампалары дагы азыркы учурда талаптарга туура келсе дагы ошол лицензиялык талаптардан өтө элек. Булардын бирөөсүндө дагы колунда GDP стандарттагы кагаз жок. Ошол эл аралык стандарт. Эл аралык стандарттагы талаптарда, мисалы ошол эле чоң компаниялар бизге сатардын астында алар өздөрүнүн дарысын берип аткандан кийин ошол дары кандай шартта барат Кыргызстанга, кандай шартта тозуп алат, кандай шартта сакталат, анан кандай шартта адамдарга берилет деген маселеге булар өтө кооптуу да. Анткени биякта мындай айтканда репутационный риск. Булар өзүнүн дарысы менен эртең бирөө айыкпай калса, бирөө отравление, бирөө өлүп кала турган болсо, кайсы дарыны ичкен, эмне болду деп изилдене баштайт да. Ошол жерден анан булардын аты жаман чыгып калбасын деп булар аябай мындай мамиле кылышат да бул вопроско. Анан ошол себептен биз азыр ошо GDP стандарттагы чоң складты куралы деп турабыз. 650 миллион сом, мен буга чейин айтып кеткендей, президентибиз тарабынан бөлүнүп берилди, 7 гектар жер бөлүнүп берилди. Азыр биз ошо трансформация иштерин жүргүзүп, ошо складка туура келген категориядагы жерге келтирип атабыз. Биздин ошо эскизный проект, уже биз подрядчик катары Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасын тандап атабыз. Ошол маселенин баары мындай айтканда бир параллелдүү жылып атат. Азыр баары шайма-шай буюрса кетип атат. Ошол иштердин баарын бүткөрүп алсак, биз каалаган заводко чыгып, сүйлөшүп, алар өздөрүнүн аудиторлорун жөнөтүп, биздин логистиканы, биздин складты көрөбүз десе, алар да ошону талап кылабы? Ошону талап кылат. Алар өздөрүнүн специалисттерин жөнөтөт. Биз макул силерге саталы дарыны, силер көрсөткүлөчү, кандай шартта кармайсыңар, кандай шартта жеткиресиңер деп адистерин жөнөтүшөт. Биз ошол адистерди жөнөткөнгө мындай бир чоң мүмкүнчүлүк алабыз. Анан бул бир маселе болду президентибизге киргенде. Анан экинчи маселебиз ошол логистика болду. Үчүнчү маселебиз жанагы мен айтып кеткен тизме болду да, тизме. Тизме жыл сайын, жылдын аягында, жылдын башында түзүлүп калып, ошо жарым жылдык мөөнөт текке кетип атканда, бүгүнкү күндө тизме түзүлүп, бизде азыр 4 айлык убакыт бар. 4 айдын ичинде биз жетпеген дарыны эрте сатып алып, жылдын аягына даярдап койгонго чоң мүмкүнчүлүгү жаралып турат да. Бул мына Кыргыз фармация түзүлгөндөн бери биринчи жолу август айында сатып алуу иштерин баштадык да биз. Буюрса келе жаткан январь, февраль айларында биздин кампабызда ошо дарылар туруп калат.
Анан кийин больницалар кандай сураса ошо сурагандай биз жеткирип бергенге логистикабыз дагы мынакей шарт түзүп берип атат. Азырчы кандай шартта сактап атасыздар? Азыр биз азыр деле кампаларыбыз бар, мамлекеттик кампада турат. Бул Айдан фарм деп кампа бар ошол жерде. Бул дары чыгарган мурунку завод. Ошол заводдун айланасында бизге ылайыктуу болгон бөлүгүн кампа катары өзүбүз салганбыз. Ошол жерди ылайыктуу кылып жасап, ошол жерде кармап атабыз азырынча. Бирок ал деле жана мен айтып кеткен GDP стандартка туура келбейт. Бирок эми өлкөдө GDP стандартта склад болбогон үчүн биз ошол жерде кармап атабыз. Эми складыбыз курулса ал маселе да чечилет деп ишенип турабыз. Маселеси каралганда Аякта бардык шарттар туура. Анткени жылуу боло турган жерде жылуу шарттар бар, муздак боло турган жерде холодовой цепь бардыгы эме талаптарга да жооп берет. Бирок бир гана биз баягы дүйнөлүк деңгээлге чыгыш керекпиз. А жерде GDP стандарт эми жаңы кампалар курула баштайт. Сиздердин дагы бир ишмердүүлүк баягы калкты жеткиликтүү баадагы дары-дармек менен камсыздоо максатында Эйлеман дарыканаларын ачып атасыздар. Бул иш азыр кандай жүрүп атат? Дагы саны көбөйүп атабы дарыканалардын? Ал жердеги дары-дармектердин саны кандай болуп калды? Бүгүнкү күндө канчалык деңгээлде баягы керектелүүчү дары-дармектер менен камсыздай алып атасыздар? Эйлеман аптекалары буга чейин бул мындай түшүндүрмө берип кетейин. Эйлеман аптекалары Кыргыз фармациянын астында өзүнчө филиал болуп түзүлгөн. Бирок эмнегедир Эйлеман аптекаларына Кыргыз фармациянын жетекчилиги тарабынан мындай көңүл бурулбай, өзү менен өзү эле иштеп келген экен да. Анан ошол себептен бүгүнкү күндө биз толук кийлигиштик Эйлеман аптекаларына. Жалпы бизде 70 аптекабыз бар. Анан булардын соода саттыгын көбөйтүү максатында биз жана кошумча пакеттер бар. Өзүңүз билесиз, болгон рецептти врачтар жазып берет. Ошол рецепт менен аптекага бара турган болсоңуз, ошонун кандайдыр бир пайызын арзандатуу менен алсаңыз болот. Эгер ошол жерде көрсөтүлгөн дары ошол сиз ала турган суммага туура келсе же бекер алсаңыз болот да. Ошону пилот катарында биз июль айында Минздравдын приказы менен бир пилоттук долбоор кылдык жылдын аягына чейин. Бишкек шаарында 16 аптекабыз бар. Ошол 16 аптекадан гана ошол доп пакет менен жана программа госгарантияда болгон дарыларды Эйлеман аптекаларынан гана ала аласыңар деп мындай бир пилоттук долбоор киргиздик. Бул аябай жемиштүү болду деп айтсам болот. Анткени биздин национальный госпиталдын жанындагы аптекабыз мисалы 30 000 сомдук выручка берип атса, ошону киргизгенден кийин 60, 70, 80 000 сомго чейин выручкасы көтөрүлдү да. Эки эсе аз эле убакыт болду бул кирген? Аз эле убакыт болду, мынакей 1 айдан ашып калды, бирок көп мындай айтканда нааразычылыктар болду. Анткени көп аптекалар оюндан сырткары калып калды. Мурун баары эле сатып берчү да бул дарылардычы. Азыр эми мамлекеттик мекеме сатат да буну. Бул эми логикасы да өтө туура болду. Анткени мамлекеттиктин акчасын мамлекеттик мекеме колдонуп атканы аябай туура да, потому что мамлекеттин акчасын мурун чынжырча да туура механизм болду. Ошол себептен биз азыр Бишкек шаарында көрүп атабыз. Андан тышкары Эйлеман аптекасы боюнча бир чоң реформа жүргүзөлү деп атабыз. Эми ал реформаны азырынча унчукпай турайын. Анткени биз урматтуу Адылбек Алешович менен бир чоң жыйында катышып, ошол жерден маселе көтөрүп, кандай жол менен Кыргыз фармациясын ошо Эйлеман аптекалык пункттарын өнүктүрөбүз деген чоң суроо менен кайрылганбыз. Чоң презентациялар болду ошол жерден. Анан бир канча сунуштар болуп, азыр ошол сунуштардын үстүнөн чоң реформага иштеп атабыз буйруса. Жакшы. Дагы бир нерсе, өткөндө экономика министрлиги маалымат берди. Ошол фармацевтикалык өндүрүш мурунку жылдарга салыштырмалуу бир топко өскөндүгүн, Кыргызстандагы өзүбүздүн атамекендик өндүрүш. Ошол атамекендик өндүрүштү көбөйтүүдө Кыргыз фармациянын ролу кандай? Сиздер алып аткан дары-дармектердин канчасын ушул өзүбүздүн өндүрүш камсыздап атат? Кыргыз фармация мамлекеттик мекемеси Кыргызстанда өндүрүлгөн, анан биздин тизмеде болгон дарылардын баарын сатып алганга милдеттүү учурда. Буга чейин 20-30% мындай айтканда преференция берилген буларга. Мисалы, өзүбүздүн рынокто алып сатарлар, бөлөк компаниялар, дистрибьюторлор алып келген дары мисалы 10 сом тура турган болсо, өзүбүздүн өндүрүш 12 сом болсо дагы биз алчубуз да аны. Анткени ошондой бир преференция бар болчу. Бирок бул жерде ар кандай оюндар болуп, демпинг маселеси колдонулуп, анан өзүсүн өндүрүш ал жерден да уттура баштаган да. Анан ошол себептен өкмөт башчыбыз жакшы бир механизмди киргизип, Кыргызстандан өндүрүлгөн дары каражат кандай демпинг колдонулбасын, кандай каражатта болбосун,
силер аласыңар деген мындай милдеттүү бир ченемдик укуктук акты кабыл алынган. Ошонун негизинде биз Кыргызстандан өндүрүлгөн дары каражаттар бизге керек боло турган болсо, алардан түзмө-түз келишим менен сатып ала беребиз. Экинчи маселеси бар, мисалы ошол эле шприц. Бизде Медимпекс деген компания чыгарат, андан бөлөк компания чыгарбайт. Ошол эле өндүрүштөн биз барып сатып алабыз. Эгер эртеңки күнү дагы бирөө ошондой эле шприцти чыгара турган болсо, биз экөөнүн тең баасын сурап алабыз дагы, анан экөөнү мониторинг кылабыз. Кимиси арзан берсе, ошонукун сатып ала беребиз. Эгер жаңгыз чыгарып аткан болсо, 100% аныкын биз алабыз. Кандай баада болсо делеби? Эми анын баасын баары антимонопольный орган бар, өзүңүз билгендей. Анан берде чоң механизм бар, элдер чочубаш керек, bundan туура түшүндүрүп кетейин. Дары каражатын же болбосо ошол дары эмесин эмне коет, изделие, мед изделияны, ошо шприцти мисалы регистрация кылганда өзүнүн наркын көрсөтөт. Дары каражаттарын каттоо жана ошону контролдоо боюнча департаменти бар да, ошол жерге дарыны регистрация кылып атканда өзүнүн наркы канча сомго турат деп ошондой бир өзүнүн отдельный рыноктук баасын белгилейт ошол жерден. Анан ошо менен эле регулировка кылган аябай жеңил да муну. Эми соңунда багы жогоруда айттыңыз, эми логистика боюнча жанагы элеман дарыканалар боюнча бир топ пландарыңыздар бар экен. Дагы кандай багы реформага же дагы кандай бир муктаж болуп атат ишкана? Кыргыз фармация эми азыркы күндө мына биз иштеп атканыбызга 4 айдын жүзү болду. 4 айдын жүзүндө жана башында биз өзүбүз пландаган негизги фундаменталдуу жолдордун баарын тегиз алып баратабыз. Бул мындай айтканда чоң параллельный жолдор. Ошол эле логистика, складыбыз, жерибиз, дары каражатын сатып алуу, заводдордун түз камсыз кылуу, акча каражатын чечүү, мындай чоң баары бир нукта баратат да. Буюрса ошол жаңы баштаган реформаларыбызды эле аягына чыгарып алсак, Кыргызстан фармация мекемеси иштеп кетет мындан ары. Эми жөнөкөй суроо, мисалы биз жалпысынан багы ооруканаларды дары-дармек менен камсыздоону сиздер ошол ишти жасап атасыздар да, бирок жөнөкөй жарандар ошол нерсени жанагы акчанын үнөмдөлүп атканын биз айтып атабыз, мамлекетке бир топ нерсе болду. Азыркы автоунаалардын алынышы дагы бул дагы бир топ багы жеңилдик болуп атат, акчалар үнөмдөлүп атат дегенде. Жөнөкөй жарандар кайсы жерден сезет сиздердин багы кызматты, ошол ишкананын артыкчылыгын? Эми жөнөкөй жарандарга мисалы азыр деле дары каражаттары ооруканаларда бекер берилип атат да. Ооба, ал жерде көп маселе бар, жетишпестик болуп калып атат, кечигүүлөр болуп калып атат. Бирок жалпысынан алганда мамлекет өзү кепилдеп ошол онкология менен ооруган жарандарга, ошол пересадка кылган жарандарга ошо дарылардын баарын өз убагында алып бергенге аракет кылып атат да. Анан сиз айтып кеткен суроо аябай маанилүү болду, качан сезет деп. Бул мисалы азыр биз ошол сатып алууларды баштадык азыркы учурда. Бул келе жаткан январь айында буюрса ошол сатып алуулардын баарын толук кампаларга жыйып кое турган болсок, эмдиги жылдан баштап булар өз нугу менен өзүнүн мындай чынжырчасы туура кете баштайт да. Азыркы учурда ооба список кеч эметилип бекилип калган, андан кийин тиги акча каражаты кеч бөлүнүп калган, ошентип отуруп мына азыркы учурда дары каражаттарын эми камсыз кылып берип атабыз Кыргыз фармация. Бирок азыр биз 27-жылдын закупун туура баштап ала турган болсок, эмдиги жылы январь айында дарылардын баары толук турган болот. Ооруганалар кандай сурайт, ошондой сурагандай дарыны жеткирип берип турабыз. Бул маселе кечээ унаалар тапшырып атканда дагы айтылды. Өндүрүштөн элге чейинки бир чынжырды түзүү туура маселе болду да. Демек ушул системаны калыптандырууга азыркы учурда сиздер баратсыздар да. Биздин эми негизги милдетибиз ошол да, өзүнүн негизги милдетин ошол уставда көрсөтүлгөн, анан президенттин, өкмөт башчынын актыларында көрсөтүлгөн талаптарды эле туура нукка салып алсак, Кыргыз фармация сааттай болуп эле иштей турган бир ишканага айланат. Жанагы элеман аптекаларда көбөйтүлүү зарылдыгы барбы же азыр жетиштүү болот? Мен азырынча бул маселе реформаны айтпай турайын, анткени көп нерселерин туура так иштеп алыш керекпиз. Анан ошонун негизинде бул көбөйөт. Анткени биздин алыскы айылдарда, райондордо аптекалардын жетишсиздиги бар.
Анан ошол себептен бир чоң реформа күтүлүп атат азыр. Бир айдын ичинде ошол реформа ишке аша баштаса, мен сиздин эфирге келип дагы кошумча маалымат берет экенмин. Жакшы. Жакшы, Акылбек мырза, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Сизге ыраазычылык билдирем. Дагы бир ирет убактыңызды бөлүп маалымат бергендигиңиз үчүн ишиңизге ийгилик каалайбыз. Бар болуңуз. Берүүбүздүн бул чыгарылышында Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасынын ишмердүүлүгү тууралуу мекеменин директору Акылбек Туратбек уулу менен маек курдук. Саламатта туруңуздар.